Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү достор, кандайсыздар? Ар бир катталуучубузга ысык салам. Салам, Мирел менен Аку алдыңыздарда. Бүгүн болсо ошол мурунку подкасттарды улантабыз, бирок болсо бүгүн мындай кызыктуу бир теманы талкуулайлы. Ушул жубайлардын ортосунда болгон ишенимди кантип кайтарса болот? Же кантип жоготуп алдыңар, урушуп кеттиңер, бир нерсе болуп ишенимиңер азайып калды же ишенбей калдыңар, ошону кантип кайтарса болот? Айтылгандай эле биз эксперт эмеспиз, бирок сүйлөшүп көрөлү. Чындыгында ишеним бул өтө хрупкий деп коет го, морт нерсе, бул өтө морт. Бир эле мындай зың деп бир удар болсо эле болду. Сынып шалпайып калат да, анан адамды жей баштайт экен да. А эгерде ишеним ошол морт нерсе бекем туруп турса, анда алардан өткөн бактылуу жубайлар жокпу. Анткени ишенет, менин жолдошум андайга барбайт, менин келинчегим мындай кылбайт. Эмне дебесин, бирок мен ага ишенем деген нерсе болсо, анда билбейм, анда эгерде эркектин аялычы, аял ушундай деп турса, анда эркек дүйнөдө эң бактылуу адам. Мисалы, Мирел, мен ишенем, сен муну кыла аласың. Мирел, мен ишенем, сен мондайды кыласың, сен момдайсың деп турса, анда бул кандай сонун, А эгерде кандайдыр бир жолдон улам ушул ортодо ишеним кетип калса, анда кандай кылыш керек? Менин оюмча, ортосунда ишеним жок болсо, эң биринчиден өз-өзүнө чечиш керек да. Адам болсо, ушундай адам кылды, болуп калды, эми даярсыңбы андан ары улантууга даяр болсоң, анда сен биринчи кадам кылышың керек. Ошол ишенимди кайра кайтыртканга, ал эмес, ал өзүң кайтыртканга. Бирок көп ар кандай мамилелер болот, ошондо экөө бири-бирине чечиш керек. Менин оюмча, экөө чечиш керек. Калайбы муну улантканга? Ушундай мамилени. Эгер макул экөө болсо, үйлөнүү 20-30 жылдан бери барса, суроо. Анда азыр эмне кыласыңар деген суроо болуш керек да. Экөө ажырашып кетип алып, эмне кыласыңар дегенгечи. А эгер жаш болсоңор, эркек менен кыз катары сүйлөшүп атсаңыздар, анда ойлонуш керек. Анда оңойраак. Анда оңойраак. Анда убактың бар. Айтылганда эле, бирөө айткандай эле, ЗАГСка барып, ЗАГСта туруп, кол коё элекке чейин сенин мүмкүнчүлүгүң бар кеткенге дейт да. Бошсуң дейт. Андан кийин болду, кол койдуң, бүттү дейт да. Ошондой эле да, бул жакта экөөнүн ортосунда эң биринчи кадам бул экөө бири-бирине чечиш керек ортосунда. Алдыга кара, эми ушундай болуп кетти, эми экөөбүз даярбызбы? Мен даярмынбы андан ары улантканга? Ошол ишенимди төмөндөткөн же ишенимди жоготкон нерсе бул дагы калп, мисалы эмне болду эле дегенде, жок деп актана берсең, ал адам сага ого бетер ишенимин жогото берет да. Андан көрө, мисалы, кел баарын унутуп коелучу, мындай страшный сон сыяктуу унутуп коелучу эмес, кел, эми экөөбүздүн ортобузда эч кандай секрет жок, баарын ачык сүйлөшөлү деген бул биринчи кадам болот экен да. Ошондуктан мисалы, жарымыңыздын жүрөгүн оорутуп алдыңызбы? Кечирим сураңыз, аны жоготкуңуз келбейт экенин айтыңыз дагы, анан сура, мен сага баарын ачык айтып берем, эмнени сени каалайсың деп айтыш керек экен да. Анан адамга андан ары тандоону сен айткандай конкретно мындай бериш керек экен да. Мен өзүм тарабымда айттым, бирок менин позициям ушул, андан аркы тандоо сеники депчи, мындай күч жумшап, алдап, эптеп эле мейлеми бир жылдан унутулуп калат, жарым жылдан унутулуп калат эмес, адамды сыйлап мындай эркиндик бериш керек экен да, чындыкты айтып туруп эркиндик берип. Экинчиден кийин, мисалы, биз ишенимди кайра кайтарабыз, биз деген бири бүлө болуп сактайбыз десе, андан ары кыйын процесс башталат экен. Андан ары анткени дайыма тиги шектөөнүн үстүндө тиги обвинитель, тиги болсо судья болот да, сотто болот да. Анан мисалы, мен спорт залга барат элем десеңиз, барыңыз келсе, анан аялыңызга эми тиги дагы туура эмес түшүнбөсүн деп, же күйөөңүзгө дагы кызганбасын деп туруп, анан мен азыр могу дүкөнгө барып ары бери гулять этип келейинчи деп кетпеңиз да. Анын ордуна ачык айтыш керек экен, мен спорт залга баргым келип атат деп. Анан керектүү учурда мындай деп, азыр менин келинчегим чалып атат, азыр менин жолдошум чалып атат, мен сүйлөшүшүм керек, мен жооп беришим керек деп. Башкалар подкаблучник же тигүү деп айтса мейли, бирок сиз үчүн ишеним кымбат болуп атат да, бул учурда ишенимди өйдө коюш керек экен. Анан кийин ишенимди андан ары биз болду кайра калыбына келтиребиз дегенде, дароо эле атака жолуна өтпөгүлө дейт да. Дагы ошентип жүрөсүңбү? Эмес. Мурун кылбадың белең, ошондо кыласың. Ошол учурда сен мени акырындык менен кечиресиң деп үмүттөнөм. Кайра бул мамилени мен ортого кайра кайтарып алгым келет деп аракет кылыш керек экен. Негизи айтылган эле мунун баары ошол башталат да. Эми өзүнө чечим алса, анда сен аяна чейин барышың керек да.
эки тарап. Айтылгандай эле негизи мамиледе, адамдардын ортосунда мамиледе эки тарап иштеши керек. ооба. Бир эле тарап жетиштүү эмес. Ушу ишенимди кайра калыбына келтирүүдө 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи адамдарды аралаштырбаш керек экен да. Муну эки адам гана чечиш керек экен. Мисалы барып алып туруп, мен ушул күйөөмө балдарым үчүн гана чыдайм да, ушу балдарым атасы жок калтыргым келбейт. Мүмкүн бул жакта ушак сыяктуу го дейм, барып айтпагыла дегендей. Анткени ичи күйгөн адамдар бар, ал башкача жашаган адамдар бар. Сиздин келинчегиңизди тааныбаган адам болушу мүмкүн, Ошонун учурда мындай аракет кылып башка адамдарды аралаштырбай эле койгон жакшы экен. Эмелер болот го, жанагы аял кетип калып подружкалары менен сүйлөшүп кафеде башташат го. Ал сени уважать этпейт, ал сени сүйбөйт, ал сага муну кылбайт, аны тыштап сал, эмнеге кереги бар деген подружкалар болот го. Эркектердики дагы ал сени эркек катары көрбөйт, сен подкаблучник болуп баратасың дегендей. Ооба, мозгоправдор пайда боло баштайт го. Анан өнөктөшүңүзгө же жубайыңызга көбүрөөк мындай эркин ачык болгонго аракет кылыш керек. Мисалы жөнөкөй эле берчи чалып алайын телефонуңду десечи, меники сыр сөз коюлган эмес, мени чала бер, колдоно бер. Ооба. Каяка баратасың? Жүрөкөз барып келебиз. Канча акчаң бар? Мына монча ачык көргөзүп, мындай анын ишенимин ого бетер мындай кайра кайтарып алганга аракет кылып, баардык жакта ачык болгонго аракет кылыш керек экен. Бул да аябай жакшы. Анан мисалы символический иш аракеттерди кылыңыз, гүл алып келип бериңиз, же жолдошуңузга колдоо сөздөрүн айтыңыз, отуруп алып сүйлөшүңүз. Бул нерсе акырындык менен бири-бириңерди кайрадан баштан тааныганга жардам берет дейт. Анан кандай гана болбосун, ортодо бүттү, ал мени уже кечирди деп туруп, эртең эч нерсе болбогондой баягы күнөөсүз адамдай мамиле кылбаш керек экен да. Сен өзүңдүн кемчилигиңди билип, ооба мен туура эмес кылдым, эми бул кечирилиш үчүн, бул унутулуш үчүн убакыт керек деген туура болот экен. Ооба. Анан жанагы бир эмеге кошумча айтып кетким келет. Мага болсо бирөө мурун айтып атканда бир ушундай сунуш берген да, сунуш катары эмес, мындай айтып атканда, ал болсо өзү психолог, айтат да, кээде эки үй бүлөнүн ортосунда ушундай тупикке келип калышат дейт да. Анда уже үчүнчү адамдын кириши мажбур болуп калат дейт. Ошондо кайрылып коюш керек. Ким кириши керек? Бул жакта аны айтат, ата эне кирбеш керек дейт. Экөөнүн тарабынын ата энеси кирбеш керек дейт. Дос, эгер байкасаңар, досуңар туура, кандай десем, силер экөөңөрдүн ортоңордо болгон мамилеңерди сактайын деп, же болсо экөөңөрдү мындай ойлоп, силерди ойлоп сунуштарды берип атса, ал менен да маек курсаңыздар болот дейт да. Бирок жанагы досторду эмес. Башта сен мындай кылышың керек эркек болгондон кийин алар эмес. Сен мындай ошол досторду тандаш керек. Анан эң маанилүү айтылат, психологдор дагы жардам берет. Семейный психологдор өзгөчө. Туптуура, үй бүлөлүк адистер, булар аябай жакшы жардам берет. Анан ал неме дагы да, мындай посторонний адам да. Андан ары кандай чечилет өтө кызыктар эмес, бирок ошол ситуацияны сырттан баалап берет, бул ушул жакшы нерсе. Мен да көбүрөөк ушуга карманам да, үй бүлөлүк адиске өзү барып, өзү экөө отуруп алып сүйлөшкөнү жакшы депчи. Кээде эки адам бири-бирин укпай калат го, кыйкыра берип, уруша берип, анан бири-бирин укпай калат, кайталана берет. Мындай учурда үчүнчү адам киришкен жакшы. Бирок тилекке каршы саатыбыз соңку мүнөттөрүнө келип калды. Биз угармандарыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырабыз. Катталыңыз, андан тышкары +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы пикириңизди калтырыңыз. Негизи кантип ишенимди кайтарып алса болот? Ишенимди кайра кайтарууга мүмкүнбү негизи эле? Же жок, бир ишеним сынды болдубу? Ылдый жакка комментарий кылып дагы жазыңыз. Бул биз үчүн абдан маанилүү. Мүмкүн жашооңузда башыңызда өтсө, бул эми сөзсүз эле измена эмес да. Бул сөзсүз эле ала життаттоо эмес. Бул мүмкүн калп айтып койду, мүмкүн акчасын башка жакка коротуп койду, мүмкүн сиз менен кеңешпей ата энесине берип койду, мисалы жашоодо өтө көп да. Анан сен ишенимиңе доо кетти да. Ушул сыяктуу көрүнүштөрдө мисалы башыңыздан өттү эле, кандай чечиштиңер эле, кантип сүйлөштүңөр эле, бул жөнүндө айта кетсеңиз сонун болмок. Үй бүлөнүн автору бул Кудай дейт. Ошондуктан Кудай үй бүлөнү жараткан соң ал ар бир үй бүлө бактылуу болушун каалайт. Сиз дагы өзүңүздүн оюңузду жазып, кимдир бирөөнө жардам берип кетсеңиз болот. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.